Көптү күрсө көл болот, көл толкуса сел болот деп элибизде айтылгандай Кудайга шүгүр сбор чогулуп атат. Аз-аздан болсо дагы күн сайын чогулуп керектүү сумма толугу менен жыйналат деген ишенимдемин. Андыктан достор, маалымат жетпегендерге видеону бөлүшүп жакшы ишке себепкер болуп коюңуздар. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Көптөн бери коркунучтуу тасма көрбөй арабыздан көпчүлүгүбүз сагынды окшойт. Андыктан бүгүн 2002-жылы чыккан Коңгуроо аттуу тасманы көрөбүз. Тасма кино тарыхындагы эң коркунучтуу тасмалардын катарына киргендиктен, жалгыз көрбөй жаныңызга шерегиңизди алып келип алган болсоңуз баштай берели. Тасманын башталышы үйдөгүлөрү конокко кетип эки курбу кыз жалгыз сыналгы көрүп олтурушкан. Алардын биринин аты Кэти болсо, экинчисинин аты Ребекка. Сөздөн сөз чыгып, Ребекка Кэтиге "Мен бир видео кассета тууралуу уктум. Ал кассетада эч ким түшүнө албаган тасма тартылыптыр. Эң эле кызыгы, кассетадагы тасманы көрүп бүткөндөн кийин Коңгуроо келип 7 күндөн кийин өлөсүн деген маалымат берилет имиш. Адамдар чындап эле ушундай жомокторго ишенишеби десе, Кэти аябай эле башкача болуп кетет. Анткени ал чындап эле буга чейин достору менен кассетадагы түшүнүксүз тасманы көрүшүп бүткөндөн кийин бирөө коңгуроо кылып 7 күндөн кийин өлөсүңөр деп айткан эле. Бирок Кэти болуп өткөн окуяга башын деле ооруткан эмес болчу. Ошол убакта эле Кэтинин апасы коңгуроо кылып, байланыш аппарат 1-кабатта болгондуктан Кэти апасы менен сүйлөшүп, Ребекка 2-кабатка кайрадан чыгып кетет. Анда каарманыбыз сүйлөшүп жатса эле андан алыс эмес жердеги сыналгысы жанып калды. Кэти эчтекени түшүнбөй эмне болуп жатат деп сыналгыны өчүрүп койсо, ал кайрадан жанып, каарманыбыз жини келип эле токко сайылып турган жеринен сууруп салат. Ошол убакта ашканадагы муздаткыч ачылып, түшүнүксүз коркунучтуу үндөр чыга баштап, каарманыбыз курбу кызы тамашалап жатат окшойт деп 2-кабатка чыкты. Ребекка көтөрүлүп өзүнүн бөлмөсүнө кирейин десе, ал жактан суу чыгып жатыптыр. Ошентип тасма башка көрүнүшкө өтүп, биз кабарчы болуп иштеген Рэйчел Келлер менен таанышабыз. Ал мектепке келип, кичинекей баласынын мугалимине жолугуп, баласы менен болуп жаткан маселелерди мугалиминен уга баштайт. Анда мугалими "Балаңыз Эйдан жакшы бала, бирок өтө аз сүйлөйт. Анан дагы тарткан сүрөттөрүн сизге көрсөтөйүн" десе, Эйдан өлгөн кыздын сүрөттөрүн тартыптыр. Анда Рэйчел актанып, 3 күн мурда эле Кэтти деген сиңдим каза болду. Эйдандын Кэтти менен мамилеси өтө жакшы эле, сыягы балама катуу тийди окшойт. Ошондуктан моңун сүрөттөн чыгарып жатса керек да десе, мугалими жооп берип, Кэтти 3 күн мурда каза болгон болсо, балаңыз бул сүрөттөрдү 1 жума мурда тарткан деп айтат. Биз Эйдандын чындап эле аз сүйлөгөн, өзүнүн жашоосунда жашаган бала экендигин билебиз. Анан дагы апасы жумуштан такыр эле колу бошобой, баласына мээрими жетишсиз эле. Ошондуктан Эйдан жатаар алдында апасына карап, экөөбүздүн деле убактыбыз аз эле калды окшойт деп тескери карап жатып алат. Эртеси күнү каармандарыбыз буга чейин каза болгон Кэттинин тажыясына барышып, Рэйчел Кэттинин ата-энесине көңүл айтат. Анда Кэттинин апасы кызын өтө бир коркунучтуу абалда тапканын айтып берди. Бирок 16 жаштагы кыздын эмне себептен өлгөндүгү аныкталбай, эч бир дарыгер жүрөгү кандай болуп токтоп калгандыгын айтып бере албаптыр. Анда Рэйчел тажыяга келген Кэттинин классташтары менен сүйлөшүп калып, окуя болгон учурда Кэттинин жанында жүргөн Ребекка жиндиканага түшүп калгандыгын дагы билет. Анан дагы арасынан Кевин деген бала, менимче бунун бардыгына видео кассета күнөөлүү. Анткени кассетаны көргөн адам 7 күндөн кийин өлөт деп уктум эле. Билишимче, Кэтти кассетаны башка мектепте окуган достору менен бирге көргөн. Алардын бири Джош, аны дагы кече жакында эле каза болду деп уктум десе, бул маалыматтарды уккан каарманыбыз аябай эле башкача болуп кетет. Анткени ал кабарчы болуп иштегендиктен мындай маалыматтар каарманыбызга өтө керек болчу. Бул убакта Эйдан үйдүн 2-кабатына чыгып, Кэттинин бөлмөсүнө кирип, түшүнүксүз жагдайга туш болот. Бирок Эйдан мындай учурларды көп көрөбай тур, анча деле коркпой, апасы артынан келген мезгилде "Эми бул бөлмө Кэттиники болбой калган турбайбы" деп ал жерден кетет. Анда каарманыбыз Кэттинин бөлмөсүндөгү буюмдарды карап жатып, ал жерде адамдын беттеринин бардыгы боелгондугун көрүп, анан дагы буга чейин достору менен эс алып келген сүрөттөрүн табат. Анда Рэйчел буга чейин уккан маалыматтарын териштире баштап, Кэттинин досторунун дагы каза болгон мөөнөттөрүн салыштырса, алардын бардыгы бир күндө бир убакта өлүшүптүр. Ошондуктан эми Рэйчелге бул маалыматтар кызыктуу болуп, терең изилдей баштады. Ал сүрөттөрдү карап, Кэтти достору менен кайсы жакка барып эс алгандыгын билип, ошол жакка жөнөп, шаардан алыс жердеги мейманканалардын бирине туш болот. Здесь она и ее друзья. Они случайно не у вас останавливались? Рэйчел мейманкананын кожоюнуна сүрөттөрдү көрсөтүп, булар сиздин мейманканаңызда эс алып кетишкен экен. Аларды тааныйсызбы десе, кожоюну ооба деген жообун берип, келгендерине 2 жумадай болду окшойт. Ижарага алган үйдүн акчасын төлөбөй кетип калышкан. Ошондуктан таанып калганмын десе, каарманыбыз дагы так эле алар ижарага алган үйдү алып,
Ал жерде сыналгы тартпагандыктан видео кассеталар колдонулат экендигин билет. Ошондуктан ал жерге келген эс алуучулар өздөрү менен алып келген видео кассеталарын дагы таштап коюшчу. Рейчел алардын бирин байкап кожоюнга көрсөтпөй эле баштыгына салып алып, сиңдиси достору менен түшкөн сүрөттөгү үйгө жайгашат. Эң эле кызыгы сүрөттөрдүн биринде алардын беттери такыр эле көрүнбөй калыптыр. Анда каарманыбыз биринчи эле кирип жанагы кассетаны видео магнитофонго салып, кассетадагы тасманын маанисин такыр эле түшүнбөй койду. Анткени ал жерде ар кайсы көрүнүштөр көрүнүп, анан дагы жагымсыз үндөр менен коштолуп, бир канча мүнөт эле болуп өчүп калат экен. Тасма өчкөндөн кийин эле байланыш аппаратына коңгуроо келди. Анда жаш баланын үнүндөй болгон бирөө жетигүн деп айтса, каарманыбыз чочуп кетип эле качып жөнөп, үйүнө барып эң биринчи эле досторунун бири Нованы чакырат. Нова өзү кино тармагында иштегендиктен каарманыбыз ага жагдайды түшүндүрүп, мени сүрөткө тартсаң деп фотоаппарат менен сүрөткө тартса, жанагы тасманы көргөндөн кийин каарманыбыздын дагы жүзү сүрөттөрдөн көрүнбөй баштаптыр. Анан дагы Рейчел Новага видео тасма тууралуу айтып, бирок аны көрбөй эле коюшун суранып, сенин жардамың керек десе, Нова мен тасманы көрбөй туруп сага кантип жардам берем? Кана көрөйүнчү деп жанагы тасманы өзү дагы көрө баштайт. Анда Рейчел туура кылып жатамбы же туура эмес кылып жатамбы деп ойлонуп, кандай болбосун тасма бүткөндөн кийин коңгуроо келип, Рейчел атайын эле коңгуроону албай койду. Анда Нова, менимче бул тасманы студент бүтүрүүчүлөр тарткан. Бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук иши болушу мүмкүн. Ошондуктан көп эле кабатыр ала бербе деп ал жерден кетет. Анда Рейчел байланыш аппаратына үн жазуу калтырылгандыгын көрүп, аны укпай эле дароо өчүрүп салды. Бирок кандай болбосун Рейчелдин оюнан жанагы тасма дагы деле кетпей, ал кассетаны башка кассетага көчүрүп, Новага кайрадан эле жолугуп, ал тасманы изилдөө ишин улантат. Бирок алардын аракетинен эч эле майнап чыкпай, жыйынтык болбогондуктан каарманыбыз ал жерден кетип, сыртка чыгып эле шаты тургандыгын көрүп, эсине тасмадагы шаты түшөт. Ошентип каарманыбыз тасманы көргөндөн бери 3 күн өткөн болчу. Рейчел бул жолу жиндиканага барып Ребеккага жолугуп, андан Кэттинин өлүмү тууралуу сурап, сен эмнени көрдүң, мага айтып берчи. Деги ал күнү эмне болду десе, Ребекка жооп берип, сабыр кылыңыз, 4 күн калыптыр, өз көзүңүз менен көрөсүз деген сөзүн айтат. 4 дня. Бул окуядан кийин Рейчел маселени тереңирээк изилдеш керек экендигин түшүнүп, жанагы видео тасманын кээ бир учурларын сүрөт кылып чыгарып, тасма каерде тартылгандыгын табыш үчүн китепканадан маалымат издей баштайт. Рейчел китептердин биринен тасмага түшүрүлгөн маякты таанып, деңиздин жээгиндеги маяк Маеско аралында жайгашкандыгын билет. Анан дагы каарманыбыз изилдөөсүн улантып, маяктын жанындагы сүрөттөрдүн биринен аялды таанып, ал аял дагы буга чейинки тасмада болгондуктан анын аты Анна Морган экендигин билди. Анна саяпкерлик кесипти аркалап күлүк аттарды тапташып, бирок бир мезгилде алардын аттары өлө баштагандыгы тууралуу дагы маалымат табат. Анын аттары белгисиз оорунун себебинен өлө баштаган мезгилде Анна өзү дагы келесоого айланып, бийиктиктен боюн таштап өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Эң эле кызыгы, Анна көз жумгандан кийин ал баккан аттардын өлүмү токтогон экен. Маалыматын чогулткандан кийин Рейчел үйүнө жөнөп, өтө кеч болуп кеткендиктен баласынын уктап калгандыгын көрүп, өзү дагы уктайын деп эле, бирок бир мезгилде баласынын бөлмөсүнөн үндөрдү угат. Каарманыбыз кайрадан барса эле бөлмөдө түшүнүксүз кыз олтургучта олтуруптур. Бирок Рейчел ойгонуп кетип, бардыгы түш экендигин билип, түшүндө кыз кармаган жеринде из калып калгандыгын көрөт. Анда ал туруп эле баласынын бөлмөсүн караса, ал эбак эле туруп кетиптир. Каарманыбыз чочуп кетип эле сырткы бөлмөгө чыккан мезгилде Эйдан жанагы кассетаны көрүп олтурган болот. Анда Рейчел ызы чууга түшүп, Эйданды сен эмнеге бул кассетаны көрөсүң деп урушуп, ошол учурда коңгуроо келип, каарманыбыз коңгуроону дароо эле өчүрүп салат. Мындан соң тасма Новага кайтып, ал дүкөндөрдүн биринде чылым алып жаткан болчу. Нова видео байкоону көрсөтүп жаткан экранды карап, ал жерден өзүнүн бети көрүнбөй жаткандыгын көрүп, буга чейин Рейчелдин айткан сөздөрүн текшерип, өзүн өзү сүрөткө тартса, чындап эле бети такыр көрүнбөй коюптур. Ошондуктан ал бул жолу каарманыбызга жолугуп, маселени тактаганга жардам бере тургандыгын айтты. Анда Рейчел кассетаны баласы дагы көрүп алгандыгын айтып, биз ушул жерде гана Эйдан Нова экөөнүн баласы экендигин түшүнөбүз. Көрсө алар бир мезгилде жигит кыз болуп дагы жүрүшкөн экен. Бул жолу Рейчел баласын Кэттинин апасына таштап, Нова менен биргеликте изилдөөсүн аягына чыгарууга кетет. Анткени Рейчел тасманы көргөнүнө 6 күн болуп калган болчу. Ошондуктан алар экиге бөлүнүшүп, Рейчел Маеско аралына кетип, Анна Моргандын күйөөсү Ричард тирүү экендигин билгендиктен анда маалымат алууну чечиптир. Нова болсо бул убакта жиндиканалардын бирине барат. Көрсө Анна өлөр алдында келесоо болуп калгандыктан жиндиканада даарыланып, балким ошол жактан дагы керектүү маалыматтарды табабыз деп Нова барса, Новага эч кандай кагаздарды бербей коюшуп, каарманыбыз айласы жок жашыруун кирип барып, Аннага тиешелүү кагаздарды табат.
Бул убакта Рейчел көздөгөн жерине жетип Ричардтын үйүн көрүп, буга чейин тасмада көргөн терезени эстеди. Андан соң ал Ричардка жолугуп өзүн кабарчымын деп тааныштырып, ага ар кандай суроолорду берип баштаса, Ричард аны үйүнө чакырды. Каарманыбыз Ричардтын үйүнө кирип тасмадагы күзгүнү дагы көрөт. Бир мезгилде Рейчел кассетаны көргөзсө, Ричард ошондо сөзүн токтотуп, менин үйүмдөн кетиңиз деп эле талап кыла баштайт. Анда каарманыбыз мен билген маалымат боюнча сиздердин кызыңыздар болгон экен. Ошол кызыңыздар каякта десе, Ричард менин эч кандай кызым болгон эмес деп эле каарманыбызды үйүнөн чыгарып жиберди. Каарманыбыз ал жактан кетип бара жатып Ричардтын үйүн дагы бир жолу карап, жөнтөгүндөгү буга чейин баласы сүрөт тартып ага берген кагаздагы үйгө аябай окшош экендигин көрөт. Эйден, почему ты нарисовал его? Она мне сказала. Анда Рейчел баласынан сүрөт тууралуу сураса, Эйдан жооп берип, ал мага ошол сүрөттү тарт деп айтты. Анан дагы ага атканада жаткан такыр жакпайт экен. Анткени аттардын ызы чуусунан уктай албайт болчу. Азыр болсо капкараңгы коркунучтуу жерде жашайт экен деген сөздөрүн айтып Рейчелдин оозун ачырат. Бул убакта Нова керектүү маалыматын алып алып Рейчелга жөнөгөн эле. Рейчел болсо аралда жашаган дарыгерлердин бири менен таанышып, ал жергиликтүүлөрдүн бардыгын тааныгандыктан Анна тууралуу маалымат ала баштайт. Анда дарыгер аял сөзүн баштап, Анна күйөөсү экөө балалуу болгонго көп аракет кылышты. Бирок эч эле наристелүү боло алышпай, бир күнү Самара деген кызды багып алышат. Бирок алар Самараны үйүнө алып келгенден көп өтпөй эле Анна өзгөрө баштап, көзүнө ар кандай коркунучтуу нерселер көрүнүп жаткандыгын айтып, бул нерсеге кызы Самараны күнөөлөйт. Ошондуктан мен ал экөөнү тең текшерип, бирок жиндиканага жөнөтүүгө туура келди деп айтып берет. Анда Рейчел кеч киргенине карабай кайрадан Ричардтын үйүнө барып, эшиги ачык болгондуктан Ричардтын атын айтканча кирип жөнөдү. Каарманыбыз кирип эле кутучадан Самара тууралуу ар кандай маалыматтарды көрүп, анын жиндиканада тартылган видео тасмасын дагы көрөт. Ошол учурда каарманыбыздын артында Ричард келип калыптыр. Я больше не позволю. Ал каарманыбызды жыга чаап эле, мен бул Самара желмоогуздан кутулдум деп ойлосом, сен келгенден кийин андан кутулуу мүмкүн эмес экендигин түшүндүм. Демек ал силердин дагы мээңерге кирип алыптыр. Ал ойго ар кандай коркунучтуу нерселерди салып тез эле жок кылат. Мен өлүп эле кутулбасам болбойт окшойт деп жуунучу жайына сууну толтуруп, ал жака токту салып өзүн өзү куйкалап салат. Муну көргөн Рейчел жүрөгү түшүп, эмне кылышын билбей турса, ал жерге Нова дагы жетип келип калды. Бир топ убакыттан кийин өзүнө келген Рейчел баласы тарткан сүрөттү көрүп, анын айткан сөздөрүн эстеп, Самарага аткана такыр жакшы эмес экен деп Ричардтын атканасына жөнөшөт. Алар кирип эле тасмадагыдай бийик шатыны көрүп, аны менен чыгышып, атканада атайын жасалган Самара жашап жүргөн бөлмөнү көрүштү. Анан дагы каармандарыбыз дубалдагы бир бурчу жыртылып калган туш кагазды айрышып, ал жерде талдын сүрөтү тартылып тургандыгын көрөт. Рейчел ал талды дароо эле таанып, буга чейин барган мейманканага жөнөйт. Бул убакта Рейчелдин тасманы көргөнүнө толук 7 күн толгон эле. Анда алар буга чейин Рейчел келген 12-үйгө келишип, бирок ал жерден эчтеке табышпай, Нова жини келип эле үйдү чача баштаса, тегерекчилер бир жерге топтолуп калышты. Муну байкаган Рейчел жердеги кийизди алса, ал жерде түшүнүксүз бир белги тартылып туруптур. Нова дароо эле балта менен полду талкалай баштап, ичин ачышып, алар буга чейинки тасмада көргөн кудукту көрүшөт. Анда каармандарыбыз жанагы кудуктун үстүн ачып, дароо эле ичин текшере башташты. Ошол убакта эле сыналгы жанып, анын астынан суу чыга баштап, полго кагылган мыктар өзүнөн өзү суурулуп кирет. Бир мезгилде эле кудуктун ичинен өтө көп чымын учуп чыгып, каармандарыбыз ызы чуу болуп кетти. Буга чейинки мыктар суурулгандан кийин пол сынып, сыналгыга түртүлүп, каарманыбыз кудукка түшүп кетип, бактыга жараша аман калып суунун ичинде койгонду. Нова анын тирүү экендигин көрүп, куткарууга аракет кылып, жип издегени кетсе, жанагы кудуктун үстү жабылып калат. Ошол убакта эле суудан кол чыгып, каарманыбыздын колун кармап, окуя башка көрүнүшкө өтөт. Анда бир мезгилде бул кудуктун ордунда үй жок, кудук өзү эле бар экен эле. Самара кудуктун жанында ырдап жатса, анын артынан Анна келип, Самарага кайрылып, бардыгы жакшы болот деп ага баштык кийгизип думчуктура баштайт. Андан соң Анна кичинекей кызды ошол кудукка таштап жиберди. Муну көргөн Рейчел өзүнө келип, ал кудуктан Самаранын денесин таап, кудукка түшүп кеткен Самара думчуктуруудан өлбөй, ал жерде 7 күн жатып көз жумгандыгын билет. Ошондуктан андан бери Самаранын денесинен сөөк эле калыптыр. Ошентип Рейчел тасманы көргөнүнө 7 күн өткөнүнө карабай, ал тирүү калып, ал жерге тартип сакчыларды чакырышып, окуянын бардыгы ачыкталат. Анда каармандарыбыз бири-бири менен сүйлөшүп, демек Самара бизге өзү менен эмне болгондугун билгизгиси келиптир да. Анан дагы сөөгүн кудуктан алып чыгып, руху эркиндикке чыгууну каалаган окшойт. Мына эми бардыгы бүттү деп каармандарыбыз өздөрүнүн жасаган иштерине ыраазы болушуп, тартип сакчылар сөөктү алып чыгып көмө турган болуп, каармандарыбыз ал жерден кетишет. Эйдан эртең менен турса, апасы бул жолу жумушка барбай эле жанында жатыптыр. Ал болуп өткөн окуядан кийин баласына көңүл бургусу келип, эми бардыгы жакшы болот. Сен айткан кызды биз коркунучтуу жерден куткардык. Ал ушуну каалаган экен десе, Эйдан такыр эле башка нерсени сүйлөп, сиздер туура эмес нерсе кылган турбайсыздарбы деген мезгилде эле мурдунан кан агып кетет. Ошол учурда каарманыбыз Эйдандын колунан дагы изди көрдү.
Анда ал шашылып эле унаасына олтуруп Новага жөнөп, Нова бул убакта ишканасында кадимкидей эле жумушу менен алек болуп жаткан. Бир мезгилде эле анын сыналгысы өзүнөн өзү жанып калды. Нова эчтекени түшүнбөй эле сыналгысынын жанына келсе жанагы кудук көрүнүп, анын ичинен Самаранын сөлөкөтү чыгып келе баштайт. Сыягы Самара чындап эле мурдагыдан дагы күчтүү болуш үчүн сөлгүн чыгарууну каалаган окшойт эле. Анткени ал бул жолу Нованын жүрөгүн түшүрүп сыналгынын ичинен сыртка чыгып келди. Арадан бир канча убакыт өтүп Рейчел ал жерге жетип келип, олтургучта кыймылсыз олтурган Нованы көрүп жүрөгү түшүп качып жөнөйт. Рейчел биринчи эле үйүнө барып баласынын тагдырын ойлонуп, кассетаны талкалап эле анын пленкасын өрттөп жиберет. Бирок ошондо гана каарманыбыз эмне үчүн өзү өлбөй калгандыгын түшүндү окшойт. Анткени ал тасма тартылган кассетаны буга чейин башка кассетага көчүргөн эле. Ошол кыймылы менен өзүнө келген балени кетирип жибергендей. Ошондуктан каарманыбыз дароо эле жанагы жаңы көчүрүлгөн кассетаны таап, баласынан дагы балени кетирүүнү каалап анын колу менен башка кассетага көчүрө баштап, Рейчел баласына эми сага Самаранын зыяны тийбейт десе Эйдан апасына жооп берип, а бул кассетаны башка бирөө көрүп калса эмне болот десе каарманыбыз жооп бербей коет. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, тасманы Самара деген тааныштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, оңдон солдон асмандан жерден келген баледен жаратканыбыз бардыгыбызды сактасын.